Сокулук районунда Курманкул Зулушевдин 100 гектардан ашык жери барбы? Экс башкы прокурор Курманкул Зулушевдин Сокулук районунда 100 гектардан ашык жери бар экени чынбы? Бул боюнча жергиликтүү тургундар нааразы болушуп кеп козгоп жатышат. Себеби жыл өткөн сайын жаштар өсүп, жер тартыштыгы жаралып, үй салууга 5 сотук ала албай жүрүшкөндө айрым күркүлдөр гектарлаган жерлерди ээлеп жатышса акылга сыябы. Бул боюнча тиешелүү комиссия иштеп, дээрлик бай манаптардын басып алган жерлерин электен өткөрүшү керек. Мамлекеттик органдар ыраттуу иштеши кажет. Ал эми Курманкул Зулушев Сокулукта канча гектарды ээлеп алганын өзү айтабы же органдар тергөөгө алабы? Олуттуу суроо, эл карап турбайбы? Булак Арба KG. Бул эмнени билдирет? Соц тармакта Атамбаевди колдогондор көбөйө баштады. Акыркы убактарда Алмазбек Атамбаевдин сүрөттөрүн интернет колдонуучулар байма-бай чыгарышып, жылуу пикирлерин жазышып, талкуу жаратышууда. Айрымдар экс-президенттин кылган эмгектерин, элге жасаган жакшылыктарын видео жана текст түрүндө дагы жайылтып жатышат. Бул эмнени билдирет? Атамбаевдин колдоочулары электораты жөн гана сагынычтан улам эскирип, симпатия жасашуудабы же атайын уюштурулган иштин башатыбы? Кандай болгон күндө да соц тармактарда, коомчулукта экс-президентти колдогондор арбый баштаса, буга кандайча анализ жүргүзөбүз? Акылга алчай туралы. Булак Арба. Шайырбек Ташиев тиешелүү сумманы кусуп берсе, эркиндикке чыгары айтылууда. Экс-депутат Шайырбек Ташиев коррупция беренеси менен кармалып 4 миллиард сомдон ашык каражатты мамлекетке зыян келтиргени кабарланган. Эл арасында талкуу козуду. Күч органдарынын ичинде айтылгандай, эгерде Шайырбек Ташиев бийлик талап кылган сумманы кусуп берсе, тез эле эркиндикке чыгабы? Бул таризде сөз жүрүп жатат. Демек, алганын кайра кайтарса, маселе чечилеби? Булак Арба KG. Кандыбек Туманбаев бизнести эле ойлобой элдин жашоо шартына да кам көрбөйбү? Мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдү куруп, жылдан жылга арышын кенен салып, бул багыттан бизнес кылууну шыгын алышты. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Кандыбек Туманбаев ири каражат булактарын көзөмөлдөп, көзгө көрүнүп мартабалуу адамга айланды. Мансап, акча болсо баары жарашат экен да. Мындай бактысы канча убакытка дейре созулат болду экен? Көз ачыктык кылбай туралы. Биздин айталы дегенибиз башка. Мисалы, ипотекалык үйлөр курулган жерге бала бакча, мектеп да салынып, социалдык объектилердин да курулушуна көңүл бурулуп ишке ачса деген гана тилек. Кеп бир линия миллиондорду жасоодо эмес, элдин жашоо шартына чындап көңүл буруудагы туурабы? Маселе ушунда. Булак Арба KG. Бермет Беримкулова, элдик пикирлерден. Марс Турганалиев. Кайра эле политика боюнча кеп курайын деп атам. Мен Садыр Камчинилериме суроо бергим келип атат. Жашоо эмнеге берилет? Үй кур, бала чаканы өстүр, небере чебере өстүр дейт, туурабы? Анан эмнеге дос болушуп көрө албастык болуп кеттиңер? Анткени ар бириңердин амбицияңар бар го. Керек болсо ошол улуу элим деп жашаса болот да. Биз эмне мурунку президенттердин кычыган сөздөрүн, көрө албастыктарын, тар дүнүйөлөрүн тартпай өзгөрсөк болобу дейм? Болобу? Болот деп эки өңүрдүн тең айтаарыңарга ишенемин. Аксакалдык айтаарым, баардык ички бушайман болгон дээриңерди токтоткула. Эл бар, жалпы журт силерден ынтымактуулукту күтөт. Эки өңүрдөн тең. Чукулашканды токтоткула. Азыр керек болсо элдин баары билип турат, кайдан кулак чыгып атканын. Сөздүн төркүнүн түшүнөт деп билгиле, иничектер. Жаман айтпай жакшы жок дейт, а бирок жаман айтышпайлы. Особенно эки өңүр. Буга чейин жакшы келдиңерби, аягына чейин жакшы болгула. Антпейсиңерби, эки өңүрдү тең кууп чыгабыз мурунку президенттердей кылып. Мен көлдүк болуп Садыр инимдин сөзүн сүйлөсөм да калыстык сөзүмдөн калбайм. Кеп областан эмес, кеп Кыргызстаным деп жашайлы. Израиль эмне болду, карап тургула. Израиль деген калк орду түбү менен жок болот. Бизге ушул керекпи? Алтындарым, ошого баратабыз. Элим деп башынан күйдүңөрбү? Элим деп жашагыла. Мурунку президенттердин кейпин кийбегиле. Элим деп тикеңерден тик тургула. Жетилеп белгини койдум. Анткени асмандагы жетигендин бири бөлүгүбүз. Акыйлашуу чукумай жок кесе, жөнү жок каралоо токтосо эле жакшы болмок. Жана кардайым акча берип айтканын кылып жүргөн кишиге бир жолу айтканын аткарбай койсо, вечный душман болуп калат го. Ошондой көрүнүш болбосо экен деп жөнөкөй катардагы жарандар чырылдап жүрөбүз. Мендейлер Марс Байкедей ойлогондор көппүз. Мага да жазып жатышат. Эжекебай, коргоңуз, билгениңизди жазыңыз. Биз мамлекеттик жумушта иштейбиз, жазып өз оюбузду билдиргенден кооптонуп жатабыз деп. Өлкөбүздө тынччылык болсун деп жашап үмүттөнүп жүрөбүз деп жазат Бермет Беримкулова.